кылайын. Жакшы. Записибиз да кетип атат. Тест тапшыруучунун ар түрдүү сөздөрдүн ортосунда маанилик байланышты туура аныктап, туура түшүнө алуусун текшерүүчү тест дейт. Аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмүндө. Сиздер да муну окуп атат болушуңуздар керек. Экраныңыздардан көрүнүп атат. Эгер көрүнбөй жаткан болсо, жазып койсоңуздар болот. Жалпы республикалык тестирлөөдө аналогиялар боюнча 20 суроо келет, сүйлөм толуктоо боюнча 10 суроо келет. Өткөнкү сабагыбызда катышкан окуучуларыбыз болушу мүмкүн. Ал жерде да ушул нерсе кайталанган болчу. Жалпысынан 30 суроо болуп, аларды аткарууга 30 мүнөт убакыт бөлүнөт. Аналогия бул кандайдыр бир түшүнүктөрдүн бирдей белги сыпаттарын салыштырып, окшоштуктарын же айырмачылыктарын аныктоо болуп саналат. Мисалы, түн караңгы дейт. Түн караңгы болсо, күндүз жарык болот дейт. Демек, бул жерде түн анан күндүз деген же болбосо караңгы же жарык деген аналогиялык байланыш келиши мүмкүн деген сөз болуп жатат. Бул жерде эки убакыттын тең эң негизги белгилери салыштырылды дейт. Ооба, демек, караңгы менен жарык салыштырылган экен. Улантабыз. Аналогия тесттери үлгү жуптан жана бир гана варианты туура болгон 4 варианттан турат. Муну жакшы билесиздер бардыгыңыздар. Ар кандай курстарга барып атасыздар, интернеттен тапшырып көрүп атасыздар, ар кандай тиркемелер чыгып атат. Булар боюнча да кеңеш бергенге аракет кылабыз. Кайсыл сайттан тест тапшырса болот. Азыр ар кандай сайттарда көп болуп кетти тест тапшырта турган. Бирок биз сунуш кыла турган өзүңүздүн даана, чыныгы, балыңызды биле турган тестинг кейджи сайтынан тапшырсаңыз жакшы болот. Тест тапшыруучунун максаты үлгү жуптагы сөздөрдүн ортосундагы байланышка окшош байланышты варианттардын биринен издеп табышы керек экен. Ооба. Мисал беребиз. Үлгү жуп деп сүрөт, пейзаж. Варианттар болсо чыгарма, роман, калпак, баш кийим, китеп, дептер, дарак, жалбырак. Буларды варианттар дейт экенбиз. Үлгү жуп бул жалпы республикалык тестирлөөнү окутууда эталондук жуп деп да айтылып жүрөт. Анан үлгү жуп деп дагы кара менен белгиленген жерибиз биздики бул. Мен бул жака ручка алып алайын өзүм. Мына кара менен белгиленген жерибиз. Демек, бул эмне экен? Үлгү жуп экен. Үлгү жуп экен бул. Ооба. Жакшы чыга албадым, бирок бул үлгү жуп деп аталып атат. Калган мына А, Б, В, Г дегендер булар эмне болуп калды? Варианттары болуп атат. Ооба. Сүрөт, пейзаж. Эми муну кандай кылып байланыштырабыз? Биз бул жерде пейзаж сүрөттүн бир түрү десек туура болот окшойт. Же болбосо сүрөттүн бир түрү пейзаж. Сүрөттүн ичиндеги бир түрү. Сүрөт жалпы түшүнүк. Демек, пейзаж анын ичиндеги бир түрү. Ооба, чыгарманын бир түрү роман деп атабыз. Калпактын бир түрү баш кийим, китептин бир түрү дептер, дарактын бир түрү жалбырак деген ушу байланыштыруучу сүйлөмдү түзө калсак эле, демек эмне болуп атат? Бул жерде кайсыл жооп туура экени өзү эле белгилүү болуп калып атат. Ооба, демек биздин бул жердеги туура жообубуз чыгарма, роман. Сүрөттүн бир түрү пейзаж болсо, чыгарманын бир түрү роман. Бул жерде бизде адаштыруучу дагы бир вариант бар. Туура сыяктуу көрүнгөн вариант мынау бар. Калпак, баш кийим. Баш кийимдин бир түрү калпак деп карап ала турган болсок, баш кийим биринчи жазылса, бул да туура келип калышы мүмкүн болчу. Мунун орду алмашып келип атат. Демек, бул туура жооп боло албайт экен. Ооба. Буларды өчүрүп салат экенбиз. Калып калды. Иштөө жолу. Биз аналогияларды кандай кылып иштейбиз? Кантип иштесек туура болот? Аналогияларды иштөө жолунда
Берилген мисалдын үлгү жубугундагы эки сөздү мындай байланыштырсак болот дейт. Сүрөттүн бир түрү пейзаж, ооба. Демек ушундай байланышты варианттардан издеп көрүшүбүз керек дейт. Ошондой кылып издедик. Аналогияны туура аныкташ үчүн окуучунун сөз байлыгы жана логикалык ой жүгүртүүсү жакшы болушу керек дейт. Урматтуу окуучуларыбыз, экран көрүнүп атабы сиздерге? Комментарийге жазып коесуздарбы чатка? Ооба дейт, экранды көрүп атат экенбиз. Уланта беребиз анда. Окуучунун сөз байлыгы жана логикалык ой жүгүртүүсү жакшы болушу керек экен. Сүйлөм толуктоо бөлүгүн түшүндүрө турган болсок, бул бөлүктө бир нече сөздөрү жазылбаган сүйлөм берилет дейт. Ооба. Тест тапшыруучу сүйлөмдүн астында берилген варианттардын ар бирин бош ордундарга коюп көрүп, туура вариантты табышы керек дейт. Мисал, күн анткени менен мен абдан жатам дейт. Комментарийлер чатты бир карап коебуз, кечиресиздер. Ооба дейт. Звук чыкпай жатат го дейт. Аман турагай, эжекелер, бизден ким бар? Эжейлер, агайлар, жардам берип коюңуздар. Бул жерде Айбек деген жигитибиздин үнү чыкпай атат экен. Барбы, ким бар? Жардам берип коесуздарбы? Неге үн угулбай жатат дейт. Айгерим. Бул үндүн угулбай жатканы бизден эмес, урматтуу окуучулар, бул сиздер жактан сиздерге байланыштуу нерсе. Балким наушник тагып аласыздарбы, же ошол үн настройкаларын бир карап көрүңүздөр. Бул жерден мен азыр сабактын ортосунда жардам бере албай жатам, кечиресиздер. Бирок биздин администраторлор аман турагай жардам бериш керек эле. Эгерде бул жерден угууда проблема жаралып атса, анда сиз биздин азыр сайт группаларга, жана онлайн ЖРТ курсу деген группаларга жөнөтүлдү. Сиз эмне кыласыз? Инстаграмдан түз эфирден уксаңыз дагы жакшы болот. Мисал дедик, күн анткени менен мен абдан жатам дейт. А варианты тийип турат, үшүп жатам дейт. Б варианты жаап жатат, үшүп жатам дейт. Тийип турат, ысып жатам дейт. Жааган жок, ысып жатам дейт. Демек биз сүйлөм толуктоону иштөөдө мисал, күн тийип турат, анткени менен мен абдан үшүп жатам. Биринчи вариант эле бизге туура келип калды окшойт. Биз дароо эле ушул биринчи вариант туура келсе эле, муну туура экен деп тегеректеп койбошубуз керек. Мүмкүн болушунча баардыгын коюп көрүп, анан эң туурасын алганга аракет кылсак, демек туурасы эмне экен? Күн тийип турат, анткени менен мен абдан үшүп жатам дейт. Бирок бул жерде бизде бир проблема бар, урматтуу окуучулар. Логикага салып караганда биз но эки сөздү байланыштырганга аракет кылып алабыз. Күн тийип турат, үшүп жатам. Демек, күн тийип турганда адам үшүбөйт деген логикага карап ала турган болсок, анда муну биз туура эмес деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Бул жерде тийип турганда деле үшүй турганын билдире турган анткени менен деген сүйлөмдү карама каршы мааниге алып кете турган бул жерде эмнелер бар? Сөздөр бар. Наушниктин сүрөтүн бассаңыз үнү чыгат дейт. Ооба, жакшы. Бул жерде окуучуларыбыз жардам берип койду. Ализа жардам берип атат Айгеримге, рахмат дейт. Айгерим угулуп калды болуш керек, бир реакция кылып коюңуз, ооба деп. Жакшы. Улантабыз. Туура толуктоо үчүн бул бөлүмдү, сүйлөм толуктоолорду туура толуктоо үчүн эмне кылыш керек? Окуучунун сөз байлыгы, логикалык ой жүгүртүүсү жакшы болуш керек экен. Демек биздин жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи бөлүгүндөгү аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүгү демек эмне болушу керек экен? Сөзсүз түрдө
логикабыз жана сөз байлыгыбыз жакшы болушу керек экен. Дагы эмне кылса чыгат деп Айбек деген окуучубуз жазып. Эгерде агайдын үнү угулбай жатса, вызов с использованием звукоустройства деген асты жагында чыккан жазууну басып коюңуздар дейт. Ооба, Аман Тургай жакшы жардам бердиңиз. Айрыкча түрдүү илимдерге тиешелүү түшүнүктөрдү, мыйзам ченемдүүлүктөрдү билишиңиздер керек экен. Ооба. Көпчүлүк учурда жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып аткан окуучуларды көрсөк, баягы аналогияларды көтөрүп алып эле же болбосо агай бизге аналогия суроо берсеңиз анан биз тапсак дейт. Аларды тапса эле билип калдым деп ойлоп атабыз. Жок, муну жөн эле аналогияларды иштөө эмес, алардын ар бирин түшүнүп, талдап, эмне үчүн ошол эки сөз байланышып атканын билсек, ошондо жакшы болот экен. Анан жалпы республикалык тестирлөөнүн айрыкча аналогиялары менен сүйлөм толуктоолорунда бул бардыгы эле мындай кыргыз тилге тиешелүү эмес. Башка предметтерди дагы, башка предметтердин фундаментин дагы жакшы өздөштүрбөсөк, анда биз бул жерде бир аз кыйналып калышыбыз мүмкүн. Чыкты, рахмат дейт Айбек. Экрандагы нерсе тоскоолдук кылып жатат дейт. Муну кечиресиздер, мен ушуну жок кылганга аракет кылайын кайрадан. Отодвините это окно от совместно используемого приложения дейт. Ну. Ооба, эми көрүнбөй калып атса. Дагы эле көрүнүп атат, кечиресиздер. Аман Тургай, буга бир нерсе кыла алабызбы? Сиз бир жардам кылып койсоңуз. Ооба, аналогия суроолоруна жооп берүүнүн ыкмалары, урматтуу окуучуларыбыз, биз буларга кандай кылып жооп бере алабыз? Аналогия суроолоруна туура жооп берүү үчүн 3 кадамдан турган ыкманы колдонуу керек дейт. Биз бул маалыматты, бул эрежени Секом билим берүү мекемесинин быйылкы акыркы жыл чыккан 2019-2020 жылга карата чыккан жана кызыл биринчи китебинен алып колдонуп атабыз. Жакшы кадам экен, бул өтө маанилүүдөй көрүнүп турат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн 2016 жылы чыккан жана ЖРТга даярдануу деген өзүнүн СОМОнун китебинде деле бул нерсе берилген, бирок кыска берилген экен. Бул жерде дагы деталдуу берилип атат. Аналогия суроолоруна туура жооп берүү үчүн 3 кадамдан турган ыкманы колдонобуз. Биринчи ыкмасы, биринчи кадам кандай? Үлгү жупту байланыштыруучу сүйлөм түзүп көрөбүз дейт. БС деп кыскартып коюн. БС түзүп көрүшүбүз керек экен. БСны кантип түзөбүз? Бул сүйлөм түшүнүктүү жана болушунча кыска болушу керек дейт. Кыска анан нуска болсо, эки сөздү кошуп алып туруп анан узун бир жомок жазып кетпешибиз керек экен. Түшүндүк, Аман Тургай, ашыкча нерселерди жапканга аракет кылдык. Мисал дейт. Байланыштыруучу сүйлөм БС түзгөнгө аракет кылабыз. Мисал дейт, бычак кесүү, бала ойноо, шамал үйлөө, калем жазуу, китеп барактоо. Эми биз ушул жерден бычак кесүү деген нерсеге БСны түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ага БСны түзсөк, кандай болушу мүмкүн? Мисалы, бычак менен кессек болот. Туура ушундай сүйлөм түзсөк болот. Бала менен ойносок болот, шамал менен үйлөсөк болот, калем менен жазсак болот, китеп менен барактасак болот. Демек, бул жерде бизге эки вариантта туура жооп чыккандай болду. Дагы жылабы көрөбүз. Берилген мисалга сүйлөм түзөбүз дейт. Бычак кесүү үчүн колдонулат деген сүйлөм дагы жакшы болот экен. Урматтуу окуучулар, мен туура эмес сүйлөмдү түзүп алыпмын. Бул жерде бычактын негизги милдетин билебиз, ошондуктан ага ушул сүйлөм туура келет дейт. Демек, мен түзгөн сүйлөм бычак менен кессек болот деген кандай болот? Азырда көрөбүз. Экинчи кадам. Варианттагы бардык жуп сөздөрдү үлгү жуп менен салыштырып, ошол сүйлөмдү түзүп көрөт экенбиз. Демек, экинчи кадамдагы бала ойноо үчүн колдонулат. Бул вариант туура келбейт. Шамал үйлөө үчүн колдонулат. Туура эмес бул дагы. Аны колдоно албайбыз үйлөө үчүн. Калем
жазуу үчүн колдонулат. Ооба, калемдин эң негизги милдети жазуу болгондуктан жана бул калем ошо бычак сыяктуу бир курал, шайман болгондуктан мунун негизги милдети жазуу экенин да баарыбыз жакшы билебиз. Муну албетте сиздер биринчиде эле таптыңыздар болуш керек. Бирок мен ушул БСны түзгөндү үйрөтүп атам. Төртүнчүсү болсо китеп барактоо үчүн колдонулат дегем. Сен элестетип көрүңүздөр, китебиңди барактап берейин деп отурганыңыз туура келбейт. Демек, китеп барактоо үчүн колдонулбайт. Китеп эмне окуу үчүн колдонулат. Ооба, эң туура жолу В варианты болгон. Үчүнчүсү. Эми үчүнчү кадам. Азыр үчүнчү кадам, азыр жанагы мен түзгөн сүйлөмгө келебиз. Туура эмес түзүп алган учурда үчүнчү кадамды колдонобуз. Биринчи жана экинчи кадамдар аркылуу туура жооп табылбай жатса, байланыштыруучу сүйлөмдү оңдоо керек дейт. Бсны оңдош керек экен. Кантип оңдойбуз? Анткени дайыма эле туура сүйлөм түзө албай калышыбыз ыктымал. Азыркы мага окшоп эле жаңылып калышыңыздар мүмкүн. Эгер дейт, бычак менен кессек болот деген сүйлөмдү түзүп алсак, мага окшоп, эмне болмок? Бала менен ойносок болот, калем менен жазсак болот деген эки вариант туура келип калмак. Демек, бул жерде биздин кичине башыбызды айландырышы мүмкүн эле. Эки вариант туура болуп калып атса, демек биздин Бсыбыз туура эмес, жаңылышып калдык деген сөз. Анда эмне кылышыбыз керек? Биз Бсны кайрадан оңдоп чыгышыбыз керек болот. Ооба, урматтуу окуучуларым, улантып атабыз. Демек, Бсны кайрадан түзүп чыгуу туура болот дейт. Эң негизгиси биринчи түзгөн сүйлөм менен эле биринчи туура келген вариантты белгилеп коюу туура болбойт дейт. Ооба. Эгер азыр мага окшоп бычак менен кессек болот. Демек, бала менен ойносок болот экен, эмнеге болбосун? Туура деп эле аттап кетип калганыбызда анда В вариантты көрбөй калат элекпиз. Туура вариантты көрбөй калат элек. Урматтуу окуучуларым, жакшы билесиздер, жалпы республикалык тестирлөөнүн жана Секом же болбосо Рекорд, Нова деген сыяктуу мекемелер мектепке барып 150 сомдон пробный тест уюштурганда окуучуларыбыз көп ошол тесттерди көтөрүп келип атат. Агай дейт, мен баарын эле туура кылгандай болдум эле, анан меники 15 эле туура болуп калды, 20 эле туура болуп калды. Ушундай биздин мындай көңүл коштугубузданбы же балким шашмалыгыбызданбы ушул нерсе болуп аткан болушу мүмкүн. Жанагы биринчи келген эле вариант менен туура деп белгилеп коюп жатканыбыз үчүн болушу мүмкүн. Бардык варианттарды Бсыга салып көрүш керек дейт. 4 вариантты тең Бсыга салып көрүш керек. Үлгү жүп менен 5 вариант. Бардыгын тең үлгү жүпкө салыш керек, антпесек болбойт. Аналогиялар. Окшоштуктардын түрлөрү. Эми карап туруңуздар. Бул жерде аналогиялардын кечеги өткөнкү сабагыбызда биз айтканбыз. Аналогиялардын 16-17 түрү бар, ошончо көп. Ошолордун бардыгын билип алсак, биз дагы көбүрөөк туура жоопко ээ болобуз. Аналогиялардын окшоштуктардын түрлөрү. Аналогиялардын байланыш түрлөрүндө туура Бсы түзүү үчүн аналогиялардын ортосунда кандай байланыш болоорун алдын ала билип алган абдан маанилүү дейт. Биринчи ушуну билип алышыбыз керек. Эгер биз аны билип албаган болсок, Бсы түзө албайбыз. Бизге Бсы түзүш кыйыныраак болот. Негизинен дейт, сары менен жазып койдум. Бул жерде сиздерге көрүнүп атса керек, Кудай буйрса. Негизинен үлгү жүптагы сөздөр эки түрдүү байланышат дейт. Кандай? Эң негизгиси ушул экөө. Андан кийин анын түрлөрүн үйрөнөбүз. Биринчиси бул так байланыш. Аналогия берилген үлгү жүптар так болот. Бул байланыш келген болсо, сиз кыйналбайсыз, жөн эле табасыз. Мисалы, уй музоо дейт. Эмне? Музоо уйдун баласы. Бул так нерсе. Эч ким муну талашпайт. Жок дей албайт. Музоо балким койдун баласы болуп калып жүрбөсүн, же билбейм, башка нерсенин баласы болуп жүрбөсүн дей албайсыздар. Бул так. Уй музоонун баласы. Кой мал. Эми урматтуу окуучуларым, карап туруңуздар. Бизде кыргыз тилинде, айрыкча түштүк диалектибизде мал деп биз кээде уйду деле айта беребиз. Уйду мал деп коебуз. Жок. Бул кой, уй, жылкы, эчки, ушулардын бардыгы ушул малдын ичине кирет. Демек, кой малдын бир түрү. Бул так байланыш. Кой малдын бир түрү, бул так байланыш.
Экинчиси болсо бул армия, аскер. Ооба. Аскер армияда гана болот, башка вариант жок. Бул так байланыш. Калем, сыя. Сыя калемде гана болот экен. Демек, бул да так байланыш экен. Жана башка дейт, ушул сыяктуу так байланыштар эми урматтуу окуучуларым, биринчиси так байланыш болгон болсо, экинчиси эмне болушу мүмкүн? Бул жакка сиздер бир комментарийге жазып көрөсүзбү? Экинчиси эмне болушу мүмкүн? Экинчиси. Кана, бир мүнөт сиздерден суроо. Угуп атасыздар, урматтуу окуучуларым? Жуп байланыш дейт, ооба, жакшы жуп дейт. Жуп эмескен, демек, ыктымалдуу деп атат. Алидин мырза, Абыл Касым уулу Алидин мырза эң сонун айтты, так эмес, божомолдук дейт. Ушулар, ооба, туура айттыңыздар, урматтуу окуучуларым, эң сонун ыктымалдуу байланыш бул экинчиси. Же божомолдуу байланыш десек болот, мындай болжолдуу, өзгөрүп кетиши мүмкүн болгон, туруктуу эмес, так эмес десек болот. Ыктымалдуу байланыштар булар болсо, бой узун дейт. Урматтуу окуучуларым, менин боюм узун да болушу мүмкүн. Мен отурган үчүн азыр жакшы билбейсиздер. Же эмне кыска дагы болгон болушу мүмкүн. Бой узун, бул ыктымалдуу байланыш. Узун дагы, кыска дагы, орто дагы, өтө эле кичинекей, эмне дейт, баягы кодо дагы болуп калышы мүмкүн. Эми салмак оор дейт. Салмак оор да болушу мүмкүн, жеңил да болушу мүмкүн. Бул так нерсе эмес. Кээ бир нерсе баягы бир мындай логикалык суроо деп мындай эле жөн эле башыбызды айландырып жүргөн нерселер бар го. 1 килограмм жүн оорбу же 1 килограмм таш оорбу демекчи, салмак ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, жүндүн салмагы жеңил, таштыкы оор болушу мүмкүн. Көл терең дейт. Көлдүн бардык эле жери терең эмес, же бардык көл терең эмес дегендей. Бир көл тайыз болушу мүмкүн, бирөө терең болушу мүмкүн. Үшүү от жагуу дейт. Ооба. Үшүсө эле от жакпайбыз да. Мисалы, мен азыр үшүп атам, жөн эле бир үстүмө жылуу кийим кийип алышым мүмкүн. Үшүп атам азыр, чын эле жылуу эле кийим кийип алышым мүмкүн. Азыр от жаксам болбойт демек. Аналогиялардын дейт. Бул эки байланыштын кайсы түрүнө кирерин билип алгандан кийин дагы башкача кандай байланышта турарын ойлонуп көрүш керек. Эми жана бул жакта чатка жазып атты эле Майрамгүл деген окуучубуз, антонимдик байланыш дейт. Эми ошолорго келебиз да. Антонимдик, синонимдик деген байланыш түрлөрү бар. Чындыгында аналогия тесттери бир канча байланыштын негизинде түзүлөт дейт. Бир канча, өтө көп экен. Себеп натыйжа байланыштары дейт, урматтуу окуучулар. Себеп натыйжа байланыштары. Эң аналогиядагы биринчи сөз кыла турган аналогиянын түрү Адина поднял руку дейт. Адина колун көтөрүп атат, биз да кол көтөрүп коелу. Бул дүйнөдө ар бир адамдын кандайдыр бир максаты бар. Ар бир адам ошол максатына жетиш үчүн кара жанын каршы уруп жумуш жасайт дейт, аракет кылат дейт, эмгектенет дейт. Ооба. Демек дейт, ушул кылынган эмгектеринин негизинде натыйжа чыкса, анда кылынган иштердин бардыгы себеп болуп эсептелет дейт. Ооба, себеп анан натыйжа. Муну жакшы билесиздер, бул баягы закон ченемдүү, мыйзам ченемдүү нерсе. Кылынган аракеттин себептин бир чыкканы натыйжа болуп эсептелет. Себеп натыйжа байланыштары мындай мыйзам ченемдүүлүк бардык окуя, кубулуш, жумуш жана башкалардын бардыгына тиешелүү дейт. Ооба. Мындай мыйзам ченемдүүлүк окуяларда болот экен, кубулушта болот экен, жумушта болот экен, жана башкалардын бардыгында болот экен. Башкача айтканда дейт, иштесең каптап аласың, иштебесең ачка каласың дейт. Ооба. Каптап алганың натыйжа. То есть жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы бала алдыңыз, бул натыйжа. Ага кылынган аракетиңиз, даярдыгыңыз бул себеп. Эми карап туруңуздар, бул натыйжа дайыма эле оң болушу дагы
Күтүлгөн нерсе эмес, терс да болуп калышы мүмкүн. Бул ыктымалдуу экен демек, иштебесең ачка каласың. Себеп натыйжа аналогиялары эң маанилүү байланыш түрлөрүнө кирет. Андыктан дүйнөдөгү негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүү өтө зарыл дейт. Ооба. Бул эми кылынган иштерден кандай натыйжа чыгарын билебиз. Биз дүйнөдөгү негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү билип албасак, мисалы дейин, январь айындагы болгон окуя баарыбызга маалым. Мисалы, жана Австралия деген материк өрттөнүп атат, токой өрттөнүп атат дегенди укканда, эгерде биз мындай ойлонуп аткан болсок, эмнеге өрттөнүшү мүмкүн? Эмне болду? Бир өрттөп койдубу дегенди ойлоп атсак, анда бул биздин негизги мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүүдө кичине кемчилик бар деген сөз. Демек, ал жакта эмне үчүн өрт болушу мүмкүн? Себеби кургакчылык. Канча бир убакыттан бери жамгырдын жаабай атканын биз өзүбүз эле негизги мыйзам ченемдүүлүктөргө таянып, логикабыз менен муну түшүнүп, анализ кыла алышыбыз керек, урматтуу окуучулар. Улантабыз. Себеп натыйжа байланыштары дейт. Мисалы, жамгыр, сел. Ооба. Демек, жамгыр себеп селдин болушуна. Бул сел натыйжа. Бир жерде сел болуп аткан болсо, сиз келип үйдө атаңыздан сурап атсаңыз, ата, аякта эмнеге сел болуп атат экен деп, демек сизде бир жанагы негизги мыйзам ченемдүүлүктү билүүдө бир катачылык бар деген сөз. Ооба, сел эмнеге болсун? Анын себеби жамгыр. Бир канча күндүк жамгыр жааган болушу мүмкүн, катуу жамгыр жааган болушу мүмкүн. Муздак, үшүү. Муздак себеп, үшүү натыйжа. Аракет себеп, ийгилик натыйжа. Жумуш себеп, маяна натыйжа. Эми себеп натыйжа аналогиялык байланыштарынын аналогиялык формуласы бар экен. Анын формуласы кандай болот экен? Себеп анан натыйжа дейт, же болбосо натыйжа анан себеп дейт. Орду алмашып дагы берилип калышы мүмкүн деп атат. Сел, жамгыр деп берилип калышы мүмкүн экен. Селдин натыйжасында жамгыр болбойт да, туурабы? Сел себеп болду, анан жамгыр жаады дей албайбыз. Демек, орду эле алмаштырылып берилип калыптыр дегенди түшүнүшүбүз керек. Урматтуу окуучуларым, сабакты даярдаган жана сиздер менен түз байланышка алып чыккан бул менмин, Алыбаев Турат, Upgrade KG билим берүү ЖРТга даярдоо онлайн платформасынын мугалими. Алыбаев Турат деген биздин YouTube каналыбызга катталып койсоңуздар болот. Ал жерде дагы жалпы республикалык тестирлөө тууралуу маалыматтарыбыз бар. Деги эле ар кандай коомчулукка пайдалуу бир видеолорду бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Эгерде мага жеке суроолоруңуздар болсо, turat@gmail.com почтама жазсаңыздар болот. Кат-катар же болбосо менин бул жерде азыр мен сиздерге эмнени жазып коеюн, телефон номеримди жазып коюшум керек экен. 707 10 64 46. Бул менин WhatsApp номерим деле ушул. WhatsApp'тан кайрылсаңыздар болот. Анан азыр мындан кийинки сабакта биздин математик эжейибиз Алишерова Айсанат эжейибиз математика сабагын өтөт. Андан кийин биздин администраторубуз Амантур Эрнисбек уулу агайыбыз болсо, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу, биздин платформалар тууралуу өзүнүн кандай кылып даярданабыз, курстун баасы канча болот, онлайн сабактарыбыз күнүнө кайсыл убактарда болот, албетте 6 күн кылууну туура көрүп атабыз. 1 саат математика, 1 саат кыргыз тил. Булардын сааттары сиздерге кандай ыңгайлуу болот, ошолор тууралуу сүйлөшөт. Ошол, урматтуу окуучуларыбыз, биздин бүгүнкү айталы деген, сүйлөшөлү деген сөздөрүбүз ушулар болду. Бул жерде ачтык кылып коеюн, мен номерди алып салайын. Ооба. Сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бул жактан чаткадан калтырсаңыздар болот. Мен бул жерден бир аз карап турайын. Мен айтайын деген бүгүнкү сабактарым бүттү. Эгер
сабагыбыз жаккан болсо же жакпаган болсо сөзсүз комментарий калтырыңыздар. Биздин азыр бул жерде WhatsApp'та сиздерге маалым болгон онлайн ЖРТ курсу деген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ге чейинки группаларыбыз бар. Сиздер ошол жактан кошулгансыздар. Биз сиздерге ошол жактан рекламаларды жөнөтүп атабыз. Ал жака жазсаңыздар болот, бул жака дагы жазсаңыздар болот. Ушул сайтка кайсыл адрес менен киребиз дейт. Рахмат, сабак жакшы болду дейт. Бул сайтка мынакей сиз телефонуңуздан деле же компьютериңизден жанагы Google дегенди мына Google'ду ачсаңыздар эле ушул жерге эмне дейсиздер? Мен азыр сиздерге муну көрсөтүп атам, экранымды көрсөтүп атат экенмин, ооба, көрүп атасыздар. Бул жерге upgrade чекип gauge деп жазсаңыздар, бул жазууну жазганда онлайн курсы по подготовке к ОРТ деп чыгат. Ушуну басасыздар. Телефондон деле, компьютерден, планшеттен бардыгы эле окшош болот. Анан эгерде системага каттала элек болсоңуз, системага катталуу деп бул жерде бассаңыздар болот. Анан системага катталып, аты жөнүңүздү жазасыз, телефон номерди жазасыз. Иштеген телефон номери болуш керек. Район, шаарды тандап, анан айыл аймагыңызды тандап, паролуңузду өзүңүз ойлоп табасыз. Офертанын шарттарына макулмун деп муну басып туруп, анан системага каттоо десеңиз, сиздин ошол катталган номериңизге SMS келет, 4 цифралуу код, ошону жазып кире бересиз. Ооба, азыр болсо менин бул жакта өзүм катталган номерим бар. 1066 өзүм номерим. Мен өзүм паролумду жазып кирем. Киргенде мунун ичинде бул сыяктуу болгон нерсе чыгат. Ашыкта эч нерсе жок. Жалпы республикалык тестирлөө кыргыз тилинде дейт. Орус тилиндегиси да бар. Анда сиз эң баштан мына жерден орусча дегенди тандасаңыз, дароо орусча болуп калат. Биз кыргызчасына кире беребиз. Мунун ичинде ушул кыргыз тилинин вербалдык бөлүмү жалпы 15-16 бөлүм сабактарыбыз бул жака кирген. Ар бир сабактарыбыз бул жакта да түшүндүрүлгөн. Сиздерге онлайн өткөндөн башкачараак бир аз сабактарыбыз бар. Ар бир бөлүмдөн өткөндө кийинки бөлүмгө тест тапшырып өтөсүздөр. Биздин бүгүнкү сабактарыбыз ушул, урматтуу окуучуларыбыз. Жакшы туруңуздар, саламатта туруңуздар. Кийинки сабагыбыз дароо эле ушул жерден жарыя кылып койсоңуздар чатка. Аман турагай, математикабыз канчада башталат? Сөзсүз акча төлөш керекпи агай дейт. Төлөш керек болуп калат экен. Себеби бекер эч ким иштеп бербейт экен, урматтуу окуучуларыбыз. Сабак жакшы болду, рахмат агай дейт. Бек айым, рахмат сизге дагы. SMS келбеди, тест тапшырдым, жыйынтык дейт. Мен тест тапшырдым дегенди жакшы түшүнө албадым. Сиз эмнени айтып атасыз? Аселден суроосун түшүнбөдүм. Акча төлөбөй өтсө болобу дейт. Рахмат агай, сонун болду деп атышат. Ооба. Сиздерге да рахмат. Ушуну менен биз сабагыбызды жыйынтыктап атабыз. Жакшы туруңуздар, ийгилик каалайм.